президентибиз Садыр Жапаровдун башын айлантып, Акылбек мырза, Акылбек Жапаровго асылган любой мага келсин деп айтты эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. Акылбек Үсөнбековичтин жумушу боюнча мен эки оор сөз айтып койгом. Ал кишинин жумуштан кетиши боюнча ал президент гана чечим кабыл алат. Президент кабыл алган чечимдерди биз токула албайбыз. Салык кызматында иш боюнча суалчу болсо байланыш болушу мүмкүн. Эми бир нерсеге байланыш бар үчүн кеткиле. Эми айтып атпайм, президент кабыл алган чечими биз аны токула албайбыз. Бирок Акылбек Жапаров биздин мамлекетибизди жети областты Японияга берели, башка бир мамлекеттерге берели деген адамдардын демилгечиси ошол болчу убагында. Унчукпай отура турган болсок, Акылбек Жапаров, силердин жаныңарды Кудай алса, биз силерден салык талабыбыз деп атат. Ушуну так баса белгилеп коеюн. Карапайым калк, карапайым кой жайган, уй жайган, эптеп жашоосун өткөрүп аткан, Шведиядан надон болуп иштеген, парикмахерде чач алып аткан адамдар, тигил базарда турган, сыз кечип отурган адамдар налогту эч убакта төлөбөй койбойт. Төлөп келген жана төлөй берет. Тескерисинче Акылбек Жапаровго окшогон адамдар мамлекетибизге салыктарды төлөбөй кылмыш иши козголсо жабып коюп атат. Мен эмне үчүн Акылбек Жапаровго карамандай каршы чыгып атам? Энергетика министри Доскул Бекмурзаевди кетирип, анын ордуна Талайбек Ибраев өзүнүн кадрын алып келди. Ширшовдун жакын адамы. Бирок бара-бара президентибиз Садыр Жапаровго сөз тийип атат. Ошол эле министрлик Талант Имановду алып келди. Цифрализация министри. Ким алып келди? Акылбек тарабынан келип атат. Мурда таможняда, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, таможняда биринчи ордун басары, биринчи таможнянын төрагасы, биринчи эмеси, төрагасы Акылбек Жапаровдун эмеси менен келген, демилгеси менен. Ошол адам коррупция менен кармалып, пара алып аткан жеринен кармалып 50 миллион сом төлөп чыкты. Мындай айтканда Акылбек алып келген кадрларын полный бүттүк катастрофага алып келип атат. Мен ошону айтып атам. Эртең Акылбектин эмесин Бакай Кашкарбаев окшогон сабатсыз, саясаттын сызын түшүнбөгөн адамдар ла деп колдой берсе, Бакайдын оюна кое турган болсоң, барып туруп жанагыл тигил Кыргыз темир жолуна барып туруп, мен активист Бакай Кашкарбаев, мен келдим, давай ачкыла деп туруп, мен бунун атынан келдим деп атын сатып, арматура менен уруп, анын байлыгын тартып алышы толук ыктымал. Аны калдаган калың элдин баары билет. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Кошоматтында чеги болот. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мен саясаттан кеткен жокмун. Бирок действительно элге калдаган калың элге чынында ыраазымын. Менмин деген Атамбаевдин убагында, Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында жүргөн саясатчылар мени скрин кылып чыгарып жиберип, мени чынында кубандырат. Жанагыл адам баласына жакшылык жасасаң да жакпайсың, жамандык жасасаң да жакпайсың. Бир нерсени басып белгилеп коеюн. Ливиянын президенти бир аз интернет кармаган жерде турам, ошого начар болуп атышы мүмкүн. Муаммар Каддафи өзүнүн мамлекетинин транспортторун полный бүттүгүн бекер кылып, жана көчөдө жүргөн жумушу жок адамдарга $600 акча айлык чыгарып берсе дагы, газ, суузу бүттүгү бекер болсо дагы, ошол жаккан эмес. Бирок пропаганда менен, бирок жамандоо менен ошол адам Американын куралы болду дагы бул дүйнөдөн жоготушту. Бирөөлөрдүн тилине кирип. Бирок президентибиз Садыр Жапаров менен Ташиевдин иштеп аткандан негизи жок, иштеп атат, колдорунан келишинче. Бирок Акылбек Жапаровго окшогон адамдар Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди анга түртүп баратат. Көпчүлүк адам мыйзамды түшүнүп түшүнбөй эле уруп атат.
Садыр Жапар менен Камчыбек Ташиев бир аз солгундай турган болсо, автоматически Акылбек Жапаров бүткүл дүйнөгө таанылып, ие болуп отуруп алат. Бул чындык. Тактыны ошол убакта алдырып коет. Акылбек Жапаровго эмнеге мынча ичим чыкпай атканын айтайын. Бул кече бизди пандемияга тыгып, 670 миллион доллар биз өлгөнү калдык деп туруп, акча алып туруп, 3 сомдук масканы 25 сомдон саткан Соке. Ошонун кан кудасы болот да бул. Мыйзамды эч убакытта карапайым калк бузбайт. Мыйзамды Акылбек Жапаровго окшогон жана Акылбек Жапаровдун айлана тегерегинде жүргөн адамдар бузат. Депутаттар, министрлер бузат. Мыйзамсыз байган адамдар бузат мыйзамды. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандықтар барыңар туура түшүнгүлө. Шаарыбызга машина кирбесин, катализаторларды деп айтып атат. Катализаторларды бир депутаттын баласы алды, бир министрдин баласы сатып алды. Көчөдө жүргөн койчумандын, уйчумандын, дордойдо отурган, контейнерде отурган адамдын баласы алган жок аны. Анын бир катализаторду 30 миң сомго алган анын алы да жок. Ошол убакта катализаторду чет мамлекетке чыгарып кетип атканда эмне үчүн ошолордон эметкен жок? Акылбек Жапаровдун жаңы эле бир мынай мыйзамсыз бир ишин айтып коеюн. Ушул эле жылы 2022 жылы мына Ысык Көл областына барып бир Витас деген пансионатта дем алып, миллион сомго дем алып туруп, ошол жердин администратор, директору акчасын сураса бербей туруп, аны бир жумадан кийин алып койгон. Ошол жерде мамлекеттин эсебинде ошол 1 миллион сомго эс алып туруп, ошол баланы садака чабып туруп директорду кетип калган ушул Акылбек. Акылбек аңга алып барып туруп, сууга алып барып туруп, суу карабай келет. Аңга алып барып туруп ар түртүп кетип калат. Текебаевдин айтканы чынында туура. Тигил Акылбекти башкарыш үчүн 2 эсе же 3 эсе алдыныраак ойлонуш керек деген. Ошого Бакай сага да айтам, сен деңгээлиңди элдин баары билет. Кыйынсыңбы, ачуу чындыкты айт. Аңга түшүп калганда сен эртең эчтеке кыла албайсың. Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевке ушунчалык күйөт экенсиң. Эртең бирдеке болсо сени барго тепселеп кетет. Сен никтосуң. Садыр Жапаровдун гана мындай колдоосу менен гана Садыр Жапаров гана ушу элге таанымал болгон үчүн, элге кызмат кыла алган үчүн, Бакай туура айтып атат деп монтип угуп атат. Бирок өзүң чыгып элге акыл айтчы, айтат. Өзүң жашооңду жакшыртып ал биринчи. Тегерегиңди, телегейиң тегиз кылып ал, андан кийин элге акыл айт дейт. Айтасыңбы? Факты менен айт. Айтпайсыңбы? Пактаны жөн эле койбо. Биз билебиз, ким экенин, ким кандай экенин баарын билебиз. Эми мен жиним келгени, Талайбек Ибраев энергетика министри каратып туруп калып айтат, 10 жылдык мурунку сүрөт деп. Ал сүрөттүн качан экенин, каерден тартылган полный бүттүгүн жакын арада жарыялайбыз. Кечеги биримдикчи, кечеги мекеним Кыргызстанчы, кечеги ар бир бийликтин алдында жүргөн акмактар азыркы убакытта чартаңбай теуп жыргап жүрөсүңөр. Мен силерге ичим күйүп аткан жок. Өлүп кеткиле, эмне кылсаңар да ошо кылгыла. Бирок Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин башын айлантып атасыңар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, бүгүн эфир мындай чыдамсыздык менен кирип айтып атам. Эфир бир аз азыраак болот. Акылбек, акылың болсо тезирээк кетип кал. Кет. Сенин жана фейк фирмаң гана сени колдоп, Акылбек иштеп атат, Акылбек мынтип атат деп атат. Элден сен элдин үстүнө кайыш тилип, экономиканы көтөрбөй эле кой. Мамлекетти көтөрбөй эле кой. Мамлекетти Акылбек сага окшогон адамдар, Атамбаевге окшогон адамдар, Бакиев, Акаевге окшогон адамдар, жана ошонун айлана тегерегинде 5000 уурлар жеп бүткөн мамлекетти. Элге жерге күйгөн адамдардын баарын өлтүрүп тыңгансыңар убагында. Атканын атып, уулаганын уулап, камаганын камагансыңар убагында. Отурбаган эмен калбады, кызматың калбады. Шаардын так ортосунда элечи мына Дамаск деген турат. Канча байлыгы бар. Мына кеминди тегеретте контейнер менен тосуп койгон.
Мына кантта канча деген Акылбектин уйлары турат. 2000 деген уйлар, саан уйлары. Мамлекетке канча салык төлөп атасыңар силер? А ошолордун баары декларациясында жок. Көрсөң булар байкуш, бул бечара. Буларга бооруң ачып кайра садака таштагың келип кетет. Өлүп бара атсаңар да ачуу чындыкты айткыла. Ачуу чындыкты айтып өлгүлө. Алардан 30 миң, 40 миң, 50 миң алып алып, мамлекетибизге кыянатчылык жасабагыла. Ташиев менен Садыр Жапаровка кимдин канчалык күйөт экенин убакыт келгенде көрөсүңөр. Чыныгы күйө турган болсоңор, азыркы убакытта аңга түртүп бараткан адамдарды атагыла мынтип. Мына шопур, мына кече фейктерди иштеткен адам. Мындай деп айткыла. Айта албайсыңар. Анткени көз карандысыңар баарыңар. Мен бул фейктер жанагы ошо бакаяга окшогон кошоматчыларга айтып атам бул сөздү. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардан суранам, өтүнөм. Кайдыгер Карабай Акылбектин кетишин талап кылалы. Бардыгыбыз. Акылбек жакын аралыкта сөзсүз түрдө кызматтан кетет. Акылбек мамлекетибизди Акылбектин бир кличкасы бар. Жакшылыкка түрткөн эмес. Акылбектин кличкасы кризис. Бакиевдин убагында хипке киргизебиз деген ушул болгон. Мына койго, уйга, малга паспорт алабыз деген ушул болгон. Мына азыр эми ушул мен таң калып атам да, бул небереси болгон, атасы болгон, жатасы болгон, жотосу болгон деп мынтип жүрмөк белең. Мал эмесчи. Адамдардын паспорту жок жүрбөйбү? Адамдардын укугу, сот укугу, прокуратурадан, башка эмелерден, органдардан, соттордон жабыркап атпайбы? Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анткени уурулар президентибиз Садыр Жапаровду ушундай гана монтип туруп басып алды дагы. Мен эмне үчүн чырылып атам? Эмне үчүн? Бир гана чырылдаган эме бир эмем бар. Элдер чалып атат мага. Жүздөгөн, миңдеген элдер чалат. WhatsApp'тан жазат. Күн жылыса митинг жасайбыз. Акылбек биздин каныбызды какшатты деп атат. Завод, фабрика салып бергиле, иш орун түзүп бергиле, зарплатаны көтөргүлө. Андан кийин элден талап кылгыла. Туубаган катынды туасың дегенде эле кылып атасың да Акылбек сен. Анын дээринде жок болсо кантип туат ал? Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Кайдыгер Карабай бөлүшкүлө, комментарий калтыргыла, лайк баскыла. Кудай буйрса, Куда кааласа, Акылбек сөзсүз түрдө кетет. Президентибиз Садыр Нуркожоевич кимди министрлер кабинетин жетектегенди каалаган болсо, ошол болот. Бирок Акылбекке окшогон еврейлер болбосун. Акылбекти Ташиевдин жакын досу Жеңиш ака айтып атат мына парламентте. Бул төрөлгөндө еврейлер ыйлап деп. Күйүп атат, алар күйүп айтып атат. Мен азыркы убакта эл өкүлдөрүнө кайрылам. Депутаттар, Акылбек апрелде элдин жонун тескериси кирин деп турат. Апрелде мыйзамдардын баарын киргизебиз деп атат. Кече жакында уялбай көтөрүп барып жана таксисттердин баардыгы лицензия алсын деп. Алар өздөрү сорго жашап атпайбы? Сорго жашап аткан адамдарга лицензия ал, анан буга уруксат ал, буга тигин ал деп алардын полный бүткөн кыйнашынын кажети жок. Биринчи условия түзүп бергиле. Баардыгын кылып бергиле, андан кийин айткыла, сен муну кылышың керек. Муну мыйзамдан чыкпа деп. Мага келген адамдардын баардыгы кыйналган, кысталган, ыйлаган, сыздаган адамдар. Ошол Акылбек окшогон адамдар, ошол укук коргоо органдарында отурган адамдар иштебей аткан үчүн президентибиз Садыр Жапаровдун довериясына кирип туруп, хоп, шеф, баардыгы жакшы болуп атат. Кылыбыз так ишейбейт деп отурушат. А бирок эл деген сел, кыл эмес, кылычты мийизин кайтарып коет. Ошо кыргыз элим, кыргызстандыктар, Кайдыгер Карабайга, Бакайга окшогон жүзү кара, эки жүздүү адамдарга алданбагыла. Ким экенин баарын билем. Эркексиңби? Эркекче жаса. Жасай албайсың, кошоматты кылба. Мен президентибизге эч убакта кошомат жасаган эмесмин. Ташиевке да кошомат жасаган эмесмин. Силердин алдыңарда кандай сүйлөп атсам, ошондой сүйлөгөн адаммын. Бирок чындык өз убагында айтылбаса, эртең өтө кыйын болот. Президентибизди
эптеп каралап кетиребиз деген күчтөрдүн баарын көрдүңөр. Колубуздан келишинче мамлекетибизге салымыбызды коштук. А бирок Акылбек Жапаров анга түртүп баратса, аны айтканга биздин укугубуз бар да. Же мыйзам ага жол бербейби? Жол берет. Садыр Жапаровдун айлана тегерегинде жанагы аты Аканит деп аталган Алымкадыр Бешеналиевди чабып туруп өздөрүнүн адамын алып келди. Энергетика министрин чабып туруп аны алып келди. Билим министрин чабып туруп аны алып келди. Көмүскөдө башкарып атат. Көмүскөдө иш жасап атат. Эл биздин эл. 5000 жылдык тарыхы бар эл. Баарын түшүнөт. Бирок элге түшүндүрүп гана айтыш керек. Элди жөн эле кыйнаштын кереги жок. Жакшы машина алып бергиле. Андан кийин талап кылгыла. Жолдордун баарын зымыраткыла, андан кийин талап кылгыла. Бирок 5 президент менен чогуу иштешкен Акылбек, сенин да күнөөң бар. 5 президент таңга алып барып ары тыгып, экөөнү качырып, бирөөнү түрмөгө тыгып, бирөөнү резиденцияга жаткырдың. Бирөө болсо Пакистанга кетти. Отунбаева мисалы. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар бир болгула. Кудай буйрса, Куда кааласа, колубуздан келишинче чындыкты айтабыз. Айтып келгенбиз. Садыр Жапар менен Камчыбек Ташиевке болгону салакасы тийбесин Акылбектин. Бизге чектөөлөрдү койбосун. Пандемия убагында дагы машиналар кирбесин деп чектөө болгон эмес. Буга окшогон жанагы катастрофасын токтотсун. Иштесе жашынакай иштесин, иштесе жоголсун. Мен эфиримде аңдып отуруп, Акжолтой Тукунов экөңөр понини минип алып, кечкери жүрө бербей, тиякта пияз 62 сом болуп атат. Ошону дабай карагыла. Акжолтой Тукунов алда Альфонсту эмне алып отурасың? Акылбек, сен колуң менен келген ошол. Пияздын баасы 62 сом. Элде эчтеке жок болуп кыйналып атат, акча таппай. Духуңар жетеби, ачуу чындыкты айткыла. Дагы айтам, Акылбек, мени жакшы билесиң. Сыйга татыктуу болгула. Бирок биздин дагы элге кошкон салымыбыз бар. Силердей болуп бийликте 30 жыл жүрүп мамлекеттин талкалаган эмеспиз. Бирок мамлекеттин түзөлүшүнө, өнүгүшүнө салым кошуп аткан адамдарданбыз. Кыргыз элим, кайдыгер карабагыла, бөлүшүп ой пикир калтыргыла. Коррупционерлер, уурулар жоопкерчиликке тартылбайт. Жана бирөө жакшы жазып бир. Атурдаган абактан чыгат, тоогурдаган карапайым калк түрмөдө калат дегендей мааниде жазып бир. Чындыгында ошондой. Кимге реакция болсо, кимге болсо соттор чыгарып коет, коркуп кетип. Факты барбы камагыла, факты жокпу камагыла. Тоогурдаган чындыгында камалып жаткан канчасын билебиз. Болгону ошол, менин позициям ошол. Мен Садыр Жапар менен Ташиевди колдойм. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Акылбек анга түртүп баратат. Билбейм, бул эмне максатта айтып атат билбейм. Кирбегиле, жаныңарды Кудай алса биз салыкты алабыз. Японияга ошол 7 областты 7 өлкөгө бериш керек. Эшалон менен айдаш керек. Карапайым калктын адамы, балдары жакшылык көрбөш керек экен да, силердин балдарыңар 50 000, 100 000 долларлык машинада жүрүш керек экен дагы. Тагынган сааттар 50 000, 100 000 болуш керек экен. А карапайым калк жанагы саман үйдө жашап өтпөч керекпи? Биздин деле акыбыз бар чыгар бираз жашаганга. Алла Таала баарыбызга өмүрдү бир берип аткандан кийин. Бирок бул дүйнөдө жыргып атасыңар, урдуп атасыңар, аркы дүйнөдө сөзсүз түрдө жооп бересиңер. Мен ойлойм, президентибиз Садыр Жапаров көрүп турат, билип турат баардыгын. Чечимди сөзсүз түрдө кабыл алат деп ишенем. Неге деген кезде эл арасында кырдаал өтө кыйын. Мен билген катар сыздап айтып атам. Мен президентибизге киргенде да ушул сөздөрдү айтам. Башкалардай болуп кирип туруп өзүмдүн жумушумду бүтүрүп кеткен адам эмесмин. Элдин көйгөйүн айтып жүргөн адаммын.
Жалил Атамбаевка окшогон Оштун баарын басып алган, Кыргызстандын баарын басып алган ууруларды төкпөгөн салыктарын төктүргүлө. Ошолорго катаал мыйзамдарды киргизгиле. Карапайым калкка эмес, элдин жашоосу асман менен жердей. Салыктан качкан силер болосуңар. Карапайым калк эч убакта качпайт. Куугула ошо байларды. Байлардын ошо байлыктарын мамлекетке чебергиле. Мыйзамсыз байыган байлыктарың полный бүттүң чебер сен дагы. Forbes'та мурда эле 10 жыл мурун $400 миллион байлыгың бар болчу Акылбек мырза. Күнүнө миллиардтарды таап атканыңарды билебиз. Ким каерден эмнени чыгарып кеткенин баарын билебиз. Тилди кытыштырбагыла просто. Элдин көз карашы жакшы эмес. Ушуну айткым келип атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, кулакты, мурунду, көздү Акылбекке окшогон адамдар патхалиндер жабып коет экен. А бирок карапайым калктын арасында жүргөн адамдар баарыбыз билип атабыз. Бакайга окшогон адамдар пахтаны кое берип, акыры аңга алып барып тыкпаса, мага келгиле. Мен ичим чыкпай атканы, кадрлар да жакшы эмес. 7 областта отурган губернаторлар жакшы эмес. Коркок. 10%тер губернаторлардын айлана тегерегинде адамдар 30 миллион, 50 миллион сом менен кармалып атат. Ошолорду бир эмелерден, компаниялардан, инвесторлордон жеп койгон, бизнесмендерден жеп койгондор болот. Пиар кылып өздөрүн губернатордун замдары уже заңгыраган үйлөрдү уже алып койду. А кече мекенчилмин деп тапочкасын тешип, жыртык куртка кийип жүргөн адамдардын жашоосу оңолгон жок. Тескерисинче алар кыйналып атат. Мен ойлойм, Акылбек Жапаровго караганда мекенчил болуп жүргөн, мекенине акча үчүн эмес, жүрөгүн мекенин арнаган адамдар бар. Анын ордуна отура турган, мекенге кызмат кыла турган таза адамдар жок эмес бар. 7 миллион адамдын арасынан бир гана Акылбек гана акылдуу болуп, калганысынын баары тупой болсо кандай билбейм. Мыкты адамдар бар. Ушуну бир билгиле, урматтуу элим, премьер-министрлик, чоң кызмат бул өлүп талып иштей турган жумуш эмес. Только приказ. Аны кыл, буну кыл, монт деген мондай болду бүттү. Ойлоп атасыңар, булар күнү түнү тынбай иштеп атат деп. Күнү түнү уктубай иштеп аткан мен билген Ажообуз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев экөө иштеп атат. Күнү түнү тынбай. Мамлекетти жоопкерчиликти алгандан соң мамлекетти көтөрөлдү. А Акылбекке окшогон адамдар билебиз эмне кылып жүргөндөрүн. Сокенин, Асылбектин кудасы эч убакта жакшылык жасабайт. Булардын командалары, тролль компаниялар, фейк компаниялар иштеп атат. Бир эле ал эле эмес. Атамбаевдики, башканыкы, дагы башканыкы бар. Бардыгы бүттүгү жакын арада биригип туруп бомбаны жарабыз деген да пландар бар. Ошол урматтуу кыргыз элим, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Мени жанагы түштүк Кореядай кылып жанагы Ким Чен Ындай кылып туруп чыгарып жибергениңер мени чындыгында кубандырды. Көп адам чынында кетпе деп айтып бар. Баарыңарга рахмат, ыраазымын. Кете турган эч негиз жок. Колубуздан келишинче мамлекетке кызматты кылабыз. Башка бир адамдарды депутат боло алайын, министр боло алайын деген такыр эме жок. Атак берсе майын чыгарабыз. Любой жумушту жасап жүргөнбүз, жасайбыз дагы. Мисалы мындай эле айтайын да. Мен карапайым эле адамдын баласымын. 6-7 жылдан бери ишкерлик менен алектенем. Атам калтырып кеткен бул бизнес эмес мага. Мен өзүм нолдон баштап жасаган бул бизнес. Акылбектей болуп, башка олигархтардай болуп
балам дамас сага салып бердим, балам тетиги сени бул жерди сага бердим, мо 2000 үйдү сен кара деп. Мен атаман андай байлык калган эмес. Биз жоктон бар кылдык, тытындык, иштедик. Ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Көзү көр акмактар Жапаровдон, Ташиевден акчалап дейт. Ошолор мага акча берген болсо, айтып коюшту, мен дагы айтам. Берсе, алып койгон ал мыйзамсыз эмес. Бирок берген жок. Мен кызыкчылык үчүн, мансап үчүн колдоп аткан жокмун. Мамлекетибиздин өнүгүүсү үчүн колдоп атам. Маймылга маштан берип койсоң ал деле айдайт экен, чынын айтканда. Жанагыл атасынын баласына бир ишти берип койсоң, алып кете албай турган ал адам тупой эмес да. Биз адамдарга пакта койгонду билбейбиз. Биз адамдарга кошомат кылганды билбейбиз. Биз ачуу чындыкты айтабыз. Менин уругум ошондой. Менин табиятым ошондой. Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар кайдыгер карабагыла бөлүшкүлө. Калп эле мен мамлекетке күйүп аткан адам эмесмин. Саткын жана Шаменов, Саткын жанагыл Адахандын тура эле болгон Нарматова эмесмин. Мен мамлекетке чын дилимен күйүп аткан адамдардын биримин. Чын дилимен ушу Жапаров Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевке күйгөн адамдардын биримин. Коркуп аткан жокмун. Башкаларды ол байлыктарды жыйнап, ошо байлыктардын баарын алдыртып жиберем деп. Мен корксом, байлыкты жыйып, паткалимди кылып, пактаны коюп туруп, чет мамлекетке кетип жашай бермекмин. Убагында $600,000 берген афирист уруулар. Ошону алып туруп жашай берсем, жашоо мындай өтмөк. А бирок мамлекет бар бул жерде. Бакырып аткан, кыйкырып аткан Бакай, Сыймык, башка бүттүңөр, блогерлер, силер кайсы карапайым элдин бир жерин, же бир көйгөйүн чыгарыптыңар? Жок дегенде эфирге же сот жагынан, же прокурор жагынан, кыйналып аткан жагынан көчөдө калган адамды ичке киргиздиңер. Жок, тарыхта силер андай жашай элексиңер. Бирок бир канча адамга колдон келишинче жардамымды бердим. Жана берип атам, дагы берем. Мамлекет орустуку, негрдики, татардыкы, башка бир иностранецтик эмес. Мамлекет биздики. Мамлекетти сактап калуу биздин милдет. Элдердин чалуусун көрүп, тынчсызданып, оппозициялардын бириккенин көрүп, тынчсызданып, жазында чоң митингке камынып атканын көрүп, тынчсызданып, Акылбекти азыркы убакытта курал кылып, Акылбектин айткандарын полный пропаганда кылып, мына булар болбой калды деп туруп, көргөзүп туруп, митинг жашайбыз деген күчтөрдү көрүп, мажбур түрдө эфирден кайрылууга аргасыз болуп турам да. Акылбек, Витаска бар дагыл 1 миллион сом эс алып кеткен акчаңды төлөп кой, анан чек чыгарып кой, төлөп койдум деп. Понини минип эле Тукунов экөөңөр жаман жинге тийдиген адамды ак куртка кийип алып, сакалыңарды өстүрүп алып, бирөөңөр болсо чек чейип, плаштарды кийип алып, эл үчүн иштегиле, пиарга гана иштебей. Баарыңардын ишиңерге ийгилик, чындык ушундай ачуу болот. Айта турган болсоңор, колуңардан келсе айткыла. Бакай, эркекче эфирге чакыргансың. Мен сага жаңы юбка сатып берем 5000 сомго, кымбатынан. Ошону жакшы кийип ал. Хорошо? Пактаны кое бербе. Пактаны каждый дурак коет. Бирок чындыкты баардыгы айтпайт, айта албайт. Баарыңардын ишиңерге ийгилик, ассалам алейкум.